Жалпыңызға салам, урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү. Аты жөнүм Камил Танеров. Биз дагы бүгүн сонун кинолог. Биз бүгүн бүтүрүүчүбүз. Бага өлкөнүн келечеги жаштардын колунда дегендей эле. Бүгүн Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрү буга чейин өздөрүнүн бага бир сонун окуудагы жетишкендиктери менен кубанып келген болсо, бүгүн дагы бүтүрүүчүлөр окууну артыкчылык грамоталар менен дипломдор менен бүтүрүп, жада калса эл аралык олимпиадаларга катышып, андагы бир байгелүү орундарды камсыздап келген бүгүн жаштар менен маек кылмакчыбыз. Жакшы жашаган үй болгон ардактуу меймандар, алыс жакындан келген коноктор, жана ошондой эле биздин сүйүктүү ата-энелерибиз жана эң жакшы, бүгүн ушунчалык жакшы маанайда болуп жаткан бүтүрүүчүлөр. Баарыңыздарды бүгүнкү чоң салтанатка кош келиңиздер дейли. Лицейде окуган 5 жылда мен көп ийгиликтерге жетиштим десем жаңылышпайм. Лицей бизге көптөгөн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Жана биздин мугалимдерибиз дайыма бизди ушу 5 жылдан бери колдоп келди. Лицейде берген билими менен мен Америка, Канада жана Европага 6 университетке өттүм. Жана азыр документтерди даярдап жатам. Биз Айчүрөк лицейинде бизде IELTS жана TOEFL англис тил далилдөө экзамендерге даярдашкан. Ошон үчүн мен мугалимдерге, биздин IELTS мугалимдерге дагы чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени алар бизди даярдап, бизге такыр жардамын аябай жардам беришти. Мен 9-класстан баштап эле даярданып баштагам университеттерге тапшырууга. Ошон үчүн азыркы 9-10-класстарга менин кеңешим азыртадан баштап даярданып баштасаңар, силерге эле жакшы болот. Анткени силер англис тилди дагы эрте баштап окуп баштасаңар, IELTS экзаменде жакшы тапшырасыңар деп терең ишенем. Бул мекемелерде 16 000 бүтүрүүчү бүтүрүп кетти. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 53 өлкөсүндө 7 000ге жакын бүтүрүүчүбүз эң жакшы жерлерде окуусун улантып жана дүйнөгө таанымал мекемелерде, ишканаларда иштеп, Кыргызстандын атын ааламга таанытып желегин желбиретипке катышат. Ушул билим берүү жаатындагы жакшы иштерибизди мындан ары дагы Кудайым буйрса дагы далай 30 жылдарга уланта бермекчибиз. Демекчимин, бүтүрүүчүлөргө сапарыңар байсалдуу болсун, келечегиңер кең болуп, асманыңар ачык болсун демекчимин. Дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыз таркыт болсун. Кол чабар болсун. Жыл мен үчүн жемиштүү жыл болду деп эсептейм. Себеби мен эл аралык жана республикалык олимпиадаларда, шахматтан турнирлерде байгелүү орундарга ээ болдум. Дагы бул жылы мен 7 америкалык жана канадалык университеттерге өттүм. Бирок мен Сент-Луис университетин тандагым келди. Анткени ал биология илиминден дүйнө деңгээлинде 106 орунду алат, элейт. Жана мага ал жерге 90% жеңилдетүү берди. Мен 5 тилде сүйлөйм. Алар кыргыз тили, орус тили, түрк тили, англис тили жана корей тили. Жакшы калыңыздар. До свидания. Хошча калыңыз. Аньёсгесеё. И goodbye. Мен лицейди кызыл аттестат менен бүтүрдүм жана 100% жеңилдетүү менен Кореяга жана Венгрияга өттүм.
көрүүчүлөр, бүгүнкү көптөн күткөн акыркы коңгуроо дагы биздин жакшынакай концерт программаны баштоого даярбыз. Кандай көрүнөсүңөр го? Окууну бүтүп кейип атасыңарбы? Бүтүп эле койсок болмок, окусак болмок депчи. Бир жагынан кейип атабыз, бир жагынан сүйүнүчтөбүз. Кейигенибиз бул деген 5 жылдык ошол лицейибиз бүтүп калды. Бирок башталган нерсе бүтүш керек. Башталган нерсе бүтүп, эми бүткөнүнүн да жакшы жагы бар. Жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, башка өлкөлөргө кетип атабыз, ошол жагынан сүйүнүп атабыз. Сиздечи кандай сезим? Мен көбүнчөсүнөн кубанычтамын, анткени мектепте бүткөнүбүз менен алдыда чоң өмүрүбүз бар, жашообуз бар. Ошо жашоого биринчи кадамыбызды таштап атабыз бүгүн. Ошону абдан кубанычтамын, ошолорду абдан күтүп жатам. Келечекте чоң окуяларга өтүп, аяктан окуп чыгып, жакшы жумуштарга кирип, үй бүлөбүз болуп, ошо абдан сүйүнүчтөмүн, ошону күтүп жатам да абдан. Толкундуу болот азыр, сөзү таппай, сүйлөй албай толкунданып, Анан кайсыл окуу жайга өттүңүздөр? Азыр сурасак, бүттү сырт жака өттүр да, чет өлкөгөчү, сиздерчи? Мен да чет өлкөгө өттүм. Мисалы мен Гонконг жана Венгриянын университеттерине өттүм. Бул университеттерге өтүш үчүн негизи жакшы окуш керек. Эң негизги жакшы окуган сабактар бул, жакшы окуш керек турган сабактар бул физика, математика, анан английский. Ушул сабактарды жакшы окусаңар, чет өлкөгө өткөнгө чоң жардам тийгизет. Негизи эң эле башкысы баалар эле эмес, өзүңөргө билим алыш үчүн окуш керек да. Чыныгы билим менен чет өлкөгө өтсө болот. Мисалы, ал эми Гонконгко өтүш үчүн ОРТ керек. ОРТны абдан жакшы тапшырсаңар, ошол жакка өтө аласыңар, жана английский экзамендерди тапшырыш керек болот. Ошентип Гонконгдун университеттерине өтсө болот. Мен мисалы ошол наукалардын ичинен физиканы тандагам. Ошол физикадан олимпиадник болуп, көптөгөн олимпиадаларда катыштым, кээ биркилеринен уттум, кээ биркилерден утулдум дегендей. Ошо анан олимпиадага катышкандын көп жакшы жактары бар. Көп ийгиликтерге жетишпесең дагы, сенде бул абдан чоң опыт болуп калат дагы, сага келечекте чоң жардам тийгизет. Мен Кореядагы университетке өттүм. Ошондой эле математика, английский эң керектүү сабактар деп ойлойм. Андан тышкары мен олимпиадаларга катышып жүргөм. Информатика боюнча олимпиадага катышып, эл аралык деңгээлдеги чоң олимпиадаларга катышып, аякта медальдарды алгам. Ошо эл аралык олимпиадага катышып, медальдарды алсаңар дагы, ошондой чоң окуу жайгаларга өтсө болот. Азыр сөз түрдө интернетте мисалы барыбыз эле отурабыз, соц тармактардачы, мисалы TikTok'то, Instagram'дачы, TikTok, Instagram'га кирип кетпей, сабак окуп, кантип ошол нерсеге берилдиңиздер, алаксыткан нерселер көп болсо дагычы? Негизи алаксыткан нерселер абдан көп болот, бирок алардан такыр аларга жок деш абдан кыйын, бирок жок десе болот. Өзүңөргө ишенип, мен жок, буну кылбайм, көрбөйм десеңер, көрбөйсүңөр. Бирок по-любому бир күндө жок дегенде 1 саат коротулуп кетиши мүмкүн. Бирок 1 саат короткондон кийин ошол 1 сааттын ордуна 2 саат окуп, жаза аткарыш керек деп ойлойм. Жаза сыяктуу кылып. Жаза деп калдыңыз да? Жаза аткарабызбы ушундай бир эме болгондочу? Мисалы 1 саат TikTok'ту же 1 саат Instagram'да отурганда 2 саат жаза аткарып, сабак окуган учур болобу? Болот. Мен өзүм анчалык социалдык тармактарда көп отурбайм. Мага мисалы окуган көбүрөөк жагат да, мисалы Instagram'да отурган ордуна окуган мага пайдалуураак, өзүмө дагы жагат. Ошон үчүн убакыттын көбүн окуп өткөрөм. Эң башкы совет бул баардыгын өз учурунда жасаш керек. Эчтекени кийинкиге калтырбаш керек, жана окуш керек турган нерсени окуп, убагында жасап бүтүрүш керек. Мен айта кеткен сөзүм бул, өзүңөрдөн улуу байкелериңерге, эжелериңерге бир нерсе сурагандан тартынбагыла. Мисалы, биз дагы башка университетке тапшырып атканда, ошол университетте окуган байкелерибизден сурап, кандай кылыш керек, мындай сунуштар сураганбыз. Силерге дагы бизге ошентип сурап, жардам керек болсо бизге кайрылыңыздар, биз дагы жардам беребиз. Ошондо эми чет өлкөгө кетебиз экөөбүз тең, Качан? Ушул августтарда
жылдын аягында августтарда кетебиз го. Кайра Кыргызстанга келебизби же ошол жакта калып окуп ошол жакта калып калабызбы? Жок, Кыргызстанга сөзсүз келишибиз керек. Келбей койсок болбойт. Кыргызстандын келечек биздин колубузда дегендей. Кыргызстанга келип, Кыргызстанды өнүктүрүп түшүрүбүз керек. Республикасынан эмгек сиңирген артисти Кайрат Прембердиевди тосуп алыңыздар. Окуу билими бар биздин жашынакай бүтүрүүчүлөрүбүздү көрүп туруп, мен Кыргызстандын келечегине өтө ишенгим келип жатат. Ушундай жаштар көбөйө берсин. Жана албетте эле ушундай жаштарды чоңойтуп тарбиялаган биринчи ата-энелерибизге, андан кийин биздин мугалим тарбиячыларыбызга дайыр сыйра катыраак алкыш кошуналар болсунчу. Караңыздар. Жолуңуздар ачык болсун. Бүгүнкү күн унутулгус кылымга ишендирип айтам муну ырымда. Окуучулар учуп жаткан уядан келечектин ээси силер чынында. Оюн калак бала кыял ордуна бийик максаттарды койгула. Бүгүн өлкө үмүт кылат силерден кызмат кылган керектүү адам болгула. Сиздер үчүн акыркы коңгуроо жаңырат. Жол сага бүтүрүүчү, ак жол сага бүтүрүүчү, ак жол сага бүтүрүүчү. Урматтуу көрүүчүлөр, Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин 2023 жылкы бүтүрүүчүлөрүнө биз албан ийгиликтерди каалайбыз. Ак жол сага бүтүрүүчү.